Борбор Азия боюнча эң чоң соода жайларынын бири болгон Дордойго күн сайын миңдеген адам келет. Ушул жерден киреше таап, үй бүлөсүн багып жаткан соодагерлер бюджетке канча деген салык төлөйт. Базар ээсине дагы орундун акысын беришет. Кыскасы, миллиондор айланган жерге барчу жолдун кейпи бул. Тар, аң чөнөктөр соодагерлердин дагы, кардарлардын дагы нааразычылыгын жаратып келет. Бул жакта автоунаа токтотуучу жайдын тартыштыгы дагы курч турат. Эми кала бийлигинин колу Дордой базарына жетти. Азыр биз Дордой базарына кеткен жолдун башталышындагы курулуш иштеринин үстүндө турабыз. Бул жер боюнча Бишкек шаарынын мэри Айбек Жанышбековичтин тапшырмасы негизинде ушундай иштер башталган. Буга чейин өзүңүздөр билгендей Дордойдун базарынын жетекчилери менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, ошонун негизинде Дордойдун тегерегиндеги абал начар, өтө мындай элдерден нараазычылык келген жолдордун курулуш оңдоо иштери жүргүзүлүп баштады. Азыркы учурда бул Ауыл көчөсүнөн тартып, Кажыбенди көчөсү менен күн батышты көздөй жалпы узундугу 2 километр болгон Элебеса көчөсүнө чейинки аралында жол салынып, азыркы учурда иштери жүрүп атат. Жолду кеңейтүү пландалган. Мынакей азыр 6 метр, кээ бир жерде 5 метр болгон эски жолдор азыр 7-8 метрге чейин кеңейтилип атат. Андан сырткары атайын коомдук транспорт жүргөн автобус бурула турган жерлери дагы өзүңүздөр дагы көрсөңүздөр болот. Тиякта демонтаж иштери болуп кеңейтилип атат да. Атайын бурула турган жерлер, кишилер баса турган жерлерибиз бар, ошо базардын так ортосунда болгон. И кеңейтилип атат милдеттүү түрдө. Канча машина батат ошондо азыр? Мурун мына стандартка жооп береби? Бир унаа, 1,5 унаа батса, азыр 2 унаа чоң автобус кенен бата тургандай. Атайын ГОСТ десек болот, мына мамлекеттик талаптарга ылайык жол эрежесинде да жазылган, ар бир биздин тилкеси кем дегенде мынча болуш керек деп, ошол талаптар сакталып атат да. Бюджеттен бир дагы тыйын, бир да сом бөлүнгөн жок. Бул деген Дордой базарларынын ээлери тарабынан ушундай өзлөрүнө келген жолду эле Бишкек шаарына кошумча катары жасалып көркөндүрүлүп атат да. Андан сырткары ирригация буга чейин жок болчу, ушу ирригациялар коюлуп, мындан сырткары тротуар да жок болчу. Бир тарабында тротуар курулуп атат, жөө жүргүчүлөрдүн коопсуздугуна карата. Жана ошондой эле мондай бордюрлар. Жолдун эки капталына тең мынакей бордюрлар коюлуп атат. Азыр жумуштар кызуу жүрүп атат, өзүңүздөр көргөндөй. Көп бригадалар бөлүнүп иш жүргүзүп атышат биякта, Дордойдо. Бияктын кылып аткан иштери контролго алынган, ар бир мынакей сапаты ар дайым бизде мына технадзорлор бекитилген. Андан тышкары ушул 1 айлык мөөнөттө тезден тез жумуштар бүтүрүп бериле деп бияка дагы суранганбыз. Ошол мөөнөткө жетишели деп азыр ыкчам түрдө жумуштарын алып барып атышат.